Кутман кеч, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфир өз көрсөтүүсүн баштамакчы. Студияда сиздер менен мен Мурат Жолкеев. Барыңыздар жакшы билгендей эле, буга чейин биз социалдык, экономикалык жана башка көйгөйлөрдү камтыган маселелерди биздин эфирде көтөрүп келсек, бүгүнкү биздин программабыз андан түп тамыры менен өзгөрүлүп башкача болмокчу. Ага себеп болгону 2 ноябрь мынакей эртең Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы болуп эсептелинет. Ал кесиптик майрам баарыбыз жакшы билгендей эле тарых булактарынан 1926 жылы 2 ноябрда ушу Кыргыз театрында биринчи жолу сахналаштырылып коюлган Кайгылуу Какей спектаклинен келип чыккандагы мынакей ошондон баштап 2 ноябрь акырындап ушу биринчи театрдын күнү, театр артисттердин күнү болуп келсе. Андан кийин 1995 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык 2 ноябрь жалпы маданият кызматкерлеринин маданий майрамдык кесиптик майрам болуп эсептелинип келет. Мынакей ушул себептен урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн студиябызга ардактуу, баарыбыз сыйлап сүйгөн эжебизди чакырып атабыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктардын ээси, Туңгуч театрынын негиздөөчүсү жана жалпы эле айта берсе биздин эжебиздин чындыгын айтсак регалийлерине сөз жетпейт. Биз баарыбыз баалап сыйлаган ардактуу Жамал Сейдахматов эжебиз бүгүн студияда. Жамал эже, студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Келе жаткан байрамыңыздар менен. Мүмкүн болсо сиз жөнүндө кыскача биздин журналисттер маалымат катарында сюжет даярдаптыр. Себеби теле көрүүчүлөргө да кызык болушу мүмкүн. Ошону көрүп коелук дагы. Андан кийин маегибиз улантак. Рахмат. Ой, жакшылык көрбөгөн мен шордунун башына ушинтип каргашаны өйө бересиңерби? Мынча болду. Менин да жанымда тынчтып кет. Азап тозоктон кутултуп кет мени да. Мынакей, ат мени бостон. Атып кет мени бостон. Жамал Сейдахматова Көлдүн Темир айылында туулуп өскөн. Орто мектепти аяктагандан кийин Москвадагы жеңил өнөр жай институтуна тапшырып, өтүп кетет да окуп калат. Баары бир жүрөгүн уялаган максаты жанына жай бербей, акыры аталган институтту 2-курстан таштап, Фрунзеге келе берет. Чыгармачылыгын өздүк көркөм чыгармачылык коллективинде ырдоодон баштаган. Жамал Сейдахматова акыры 1957 жылы Кыргыз мамлекеттик Токтоболот Абдумомунов атындагы Улуттук драма театрына келип кирип, артист болуп кызматка орношот. Ошонун тартып 1989 жылга чейин, башкача айтканда, Туңгуч театрын негиздеп, бөлүнүп кеткенге чейин дээрлик 32 жыл ушул театрдын сахнасында чыгармачылык чоң ийгиликтерге жетишкен. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти, Кыргыз СССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Кинодо, театрда көптөгөн ролдорду жаратып, кино жана театр дүйнөсүнө зор салымын кошкон. Мынакей Жамал эже, азыркы эле маалыматтык биздин журналисттер даярдалган сюжетте сиздин биринчи окуу жайыңыз ушу Москвадагы текстиль өнөр жайынан башталды деп айтылды да. Чын айтсам, бул мен үчүн да жаңылык болуп атат да. Ушундан суроо жаралып атат. Эмне үчүн сиз ушул Москва текстиль жеңил өнөр жай институтун тандаган, ошол жака окууга тапшыргансыз? Эми мунун кичине тарыхы бар. Ошол кезде 56 жылы ошол заманда бул актерлук кесип кичине элдин көз карашы жакшы эмес болчу да. Ошол кесипке барган адам сөзсүз бузулуп кетет. Жүз жолго түшпөйт. Бир жаман адаттарды үйрөнөт деген ой бар болчу. Бул бир жагынан, экинчи жагынан мен мектепти номер 5 аябай жакшы окуп, жалаң 5 менен жакшы бүттүм да. Анан мен жетекчилерим ошо Исабекбоев профессор, азыр ал киши бар, ошол киши окуткан мени. Рудаков Михаил Алексеевич деген завучубуз бар, ал киши окуткан мени. Алар мени ойлошкон экен да, бир жакшы ал убактагы инженер баягы. Ай, артык болуп, эмне кереги бар деп анан мени ал кезде ошо поездга салып, ошо бир 150 баланы
өзүбүздүн өкмөт мамлекет бекер окутканы Москвага поезд менен жөнөтөт. Ошонун ичинде мен да бармын да. Анан баргандан анан кийин бир ошол институтка өтүп калдым. Казанкап деген посол элчибиздин киши бар эле аякта. Ошол киши тосуп алып мана баарыбызды бөлүштүрүп орноштурду. Мен ошол тиги институтка инженер технолог болгонго түшүп калдым. Анан кийин эми көңүлүм деле анча келбейт, ой санам бар эле башка жакта. Анан латыш, орус, украин, казашка кыздар менен чогуу бир комнатада жатабыз. Анан чогулуп алып Москванын театрларына барабыз. Ал жерден Шекспирди көрөбүз, чоң театрга барабыз, балетти көрөбүз. Анан ушундай кыдырабыз. Келгенден кийин эле общежитиенин жатаканада мен аларга ойноп берем. Күчүктө болуп берем, мышыкта болуп берем, Жиз жамоно болуп берем. Анан бир күнү анан чогулуп алып кечиресиз, бизде эфир башталып электе эле телефон чалып алар экен. Сөзүңүздү ушул жерден токтотуп, андан уланталыкта телекөрүүчүнү кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз байланыштасыз, угуп жатабыз сизди. Сиз угулбай атасыз, кичине катуураак сүйлөсөңүз жакшы болот эле. Укпай атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз, саламатсыз. Саламатсызбы, Жамал эже? Саламатчылык. Кимсиң? Өзүңүздү тааныштырып сүйлөй бериңиз, айтып бизди угуп атабыз сизди. Сыналгыдан кичине алысыраак болсоңуз. Байланыш начар болуп атат окшойт. Дагы Келе жаткан майрам. келе жаткан майраңыбыз менен куттуктаганга жетишти сизди. Рахмат сизге, урматтуу телекөрүүчү. Келе жаткан майраңыбыз менен деп. Ошо орус кыздар, ошолор, алар бизге караганда башкачараак го. Эмне кыласың сен, инженер технолог болдуң. Инженер технолог толуп атат. Сен жакшы артистка болосуң, кет деди да. Анан мен ата-энеме, атама катчып жибердим. Телеграмма мен ооруп калдым. Папа, акча салгын деп. Ал киши байкуш мен аябай жакшы көрчү эле, көрүп көргөн баласы экенмин. Акча салды, кыздар барып поездга билет алды да, мени салып жөнөттү. Канчанчы курста эле ошондо? Биринчи эле курста. Биринчи эле курста окуп баштап электе эле. Бүтүп аткан мезгил болчу. Биринчи курсту бүтүп атканда майында. Кечиресиз, дагы байланышта телекөрүүчү бар экен. Угуп атабыз, саламатсызбы? Жамал эже, О, сиз театр жана кино искусствосун залкарысыз. Келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайбыз. Азыр сиз жетектеген театр кандай иш менен алек болуп атат? кандай иш? Рахмат сизге, чың дегдолук, узун өмүр тилейбиз. Майрамыңыз, келе жаткан майрамыңыз кут болсун. Рахмат айланайын. Рахмат. Майрамыбызды эстеп, куттуктаганыңызга рахмат. Эмне иш менен алек болуп атасыз деген. Театр боюнча азыркы ал жөнүндө сөз болот го. Ал жөнүндө улантабыз. Азыр сөзүбүздү уланталыкта, мындай сиз айттыңыз, биринчи курсту бүткөндө сөзсүз түрдө бул телекөрүүчүнүн суроосуна кийинчерээк жооп берүүгө аракет кылалык. Сөзүбүздү улап кетсек да, биринчи курсту бүттү, ушу май айында кайрагы Фрунзе шаарына, өзүңүз туулуп өскөн көлгө барыптырсыз да. Ушул жерден суроо жаралат да. Ата энеңиздер сиздин? Жок, көлгө барган жокмун, Бишкекке эле келдиңиз. Театрга келдим. Ата энеңиз сиздин ушу кесипти тандаганыңызга нааразы болуп кандайдыр бир кайрылган жокпу? Да буркурап. Мен кызымды профессор болот деп жүрсөм, кызым жалаң беш менен окуду эле, эмне артист болот деп буркурап ыйлашып, анан кийин бияктан угуп, мен бир Абакыр деген агам бар эле, ошол жолдо Панфилов көчөсүнө келатып, мен байке артисткке кирдим театрга десем, мен жакын ар бир койду да. Аны ыйлап келип, жакка чапты. Ыйлап келип, Даркүл эженикинде туруп калганмын, Күйүкө эженин. Ал кишиге айтсам, ал киши анан айылга кабар берип атамды чакыртышты. Ошол күнүн кечинде алардын кошуналары Шабданбаев, Борончиев, акындар, анан жазуучулар Шмаршмиев, ушулар эле да. Анан кечинде жалаң ушундай акындардын баарын чогултуп, анан атам отурду төргө, анан кийин Шабданбаев атам менен тиги Борончиев аксакал анан кийин ырдашты да төгүп. Акындар да анан сөз бааланчу да эл кезде. Өзгөчө менин атам аябай жакшы көрчү ушу акындыктарды, акынчыларды. Анан алардын айткан сөздөрүн кечки отурун ошол билбейм 3-4кө дейер отурду, 5ке дейер отурду, анан бир кезде атам туруп, "Ап болуптур балдарым. Мен бердим театрыңарга кызымды." Канча жашта эле атаңыз ошондо? Ошондо атам эми
жаш эле болуш керек менин оюмча. Ал 67-ге чыгып өлдү. Ушу 45 үйлөргө келип калган кез болуш керек. Мен жаш болчумун абдан. Мен 17 жашымда эле ошо. Кантип ушу май айында Москвадан келдиңиз дагы Фрунзе шаарынан, анан кантип сиз ушул театрга кадам таштап калдыңыз да? Менин классташым ким Зарлык Борончиев деген, Борончиевдин уулу. Экөөбүз чогуу окканбыз, анан алдагы комуз чертип жигит өтүп кетти. Комуз чертип ырдап калчу. Мен ага качасып кабарлашпаймынбы? Анан ал тозуп алып, анан кошунасы экен да Даркулежен ээрчитип келип атпайбы? Ээрчитип келип, анан мен эжекеге роль ойноп бердиңиз. Роль ойноп бердим, ырдап атам, балар болупту, өңө жаткым келет, ысык көлдө ырдап атам. Анан эже мени ээрчитип алып театрга алып барды. Ал жерде көркөм совет бар экен, отурат созулуп, момундай суп-сулуу Бакен эжекен көрсөз. Анан Боров деген көркөм жетекчиси бар экен, Боталиев отурат, Муратбек агай отурат, Күйүкө эже баары отурушат, дөш алардын баары. Ошолордун көзүн жанынан чыгып алып, анан дагы бир аңгеме бар эле, кытайлык жазуучунун аял, начарын турган аял баласы ооруп калып, шаарды, Пекинди кыдырып дары издейт аптекалардан. Анын акчасы жетпей, албай калат, кечинде үйгө келсе бала дебак уздап калыптыр. Анан аны окуп бердим эле, багыштар ыйлап, жакшы артист болот экен, алалы деп, анан Даркулеже, мен үйүм эле турасың, жүр деп анан ээрчитип алып. Ошентип мен жолум. Дөш алар улуу биздин атактуу инсандарыбыз. Сиз ошондой эле талантыңызды баалаптыр да. Ушул жерден дагы бир суроо да. Сиз ушул монологдорду айтууга каяктан, кантип даярдандыңыз? Үйдө отуруп алып жаттадыңызбы? Кандай? Азыр мындай институтка даярданыш үчүн атайын мугалимдерге барып сабак өтүп атышат. Сиз туаса талант экенсиңиз да анда. Меники эмне үчүн андай болуп калды? Мен ошо кичинекей чагымда энем актриса болгон экен. Атам ошо оюн коюп келгенде, ал кезде айылда бухгалтер экен. Ошондо Сулуу Ачар деген аял экен, кыз экен, момундай ооз комузду мышкыртып, бир айылдан бир айылдын бүт угулуп турчу дейт. Ошо алып калып үйлөнгөн экен. Анан биздин үйгө артисттер келгенде, оюн койгондон кийин мейман болуп дагы экинчи концерт башталат. Ошо экинчи концерт бизде башталчу экен. Мен эсимен кетпейт. Саякбай ата келип, Манас айтат төрөгө туруп алып, тим эле транска түшүп алып, өзүн унутуп калып, ой деп күпүлдөп. Мени оң жак тизесине отургузуп коет. Үнү ошо кулагыман кетпей калганда такыр. Ошол ритм, ошол айткан кишинин үнү буркураган, чоң жоолугун алып алып, мондай арсынып келип, Каныкейдин эме тойторуну чапкан жери. Анан эми канчалык Манастын жакшысын деле угуп атам, окшобойт да кишиге. Кара молдо кем комуз чертеттерге туруп алып, момундай кара чоң узун сакалы бар эле, көкөйгөсүн чертип атканда тып көзүн жаш агып турчу. Көрдүңөрбү, эми ал кишилер ошол өзүнүн жүрөгү менен ойношкон, көкөйгөсүнө жеткен экен да. Эми айырма ушундай асма менен жердей эле ал кезде. Ошону менен эле андан башка да канча тиги Кара Сартыбай эже, Андабеков байке менен келчи, Ким эже, Мыскал Өмүрканованын ырдаганын уктум, Алиман Жангорозова, Бакен эже, бүт баарын көрүп калганда мен жүрөгүм артист болом деп эле калган да. Анда сиздин бул каныңызда, апаңызда бар экен, каныңыздан өткөн экен бул талант да, туаса талант. Андан тышкары ушундай залкарлардын жанында отуруп чай сунуп дегендей сиз далай тарбиясын алган экенсиз да. Таң атканча ошолор концерт беришчү 4-5 кетери ошону жалдырап карап отура берчүмүн. Ушунчалык анан эле ошо Москвага барып окуп жүргөндө деле өтпөй калсам экен сабактан деп калчумун, бирок өтүп кетчүмүн да эмнегедир. Жакшы окуучусуз анткени. Жакшы окуучумун да. Анан ошо ой санам бар, ошо кетип барат, көчөдө деле ролдорду ойной берчүмүн. Көргөн спектакльдеримди бу жерде Бишкекте окуп калдым, интернатта жүрүп, бизди жума сайын театрга алып барат. Ошо Егор Булчуп жана башкалар, Жаңыл Мырза, Курманбек, ушулардын баарын классикалык спектакльдерди көрөбүз. Ошонун баары бияка жүрөгүңүзгө кабыл алып. Айтсаңыз анакей ушул чоң сахнага биринчи жолу ушул Кыргыз Улуттук академиялык театр деп атабыз азыр. Ушул жерге биринчи ойноп чыккан күнүңүз, биринчи ойноп чыккан ошол күндөгү сезимиңиз, ошол спектакль азыр эсиңиздеби? Эсимде. Кайсыл спектакль, кайсыл рол эле? Райкан Шүкүрбековдун
Курорттық окуя деген бир спектакльнде медсестра Нина дегенди ойноп чыктым да. Аны биринчи жолу мен театрда ойногон жокмун. Бизди 6 ай жүрүп мен гастролго жиберди. Анан Айылга барып ойнодум да биринчи жолу. Анан спектакль албетте мен калчылдап, бирок билгизбейм, өзүм кичине баягы үйдө эркөсүп көндүктөн эме болчумун. Көп тартынчу эмесмин. Өзүм эң кармачумун да, бош кармачумун. Анан аягында экинчи бөлүгү концерт. Анан ырдайм деп жолунуп 2 күн даярдандым, 3 күн даярдандым. Анан чыгып алып кулактандырып атат. Азыркы өмүрүбүздө биздин театрдын жаңы келген актрисасы, кичинекей жакшынакай кызыбыз, Жамал Сейдакматова деген кызыбыз силерге ойгомузчу деген ырды аткарып берет. Жакшылап кол чаап отуруп көргүлө, макулбу? Бүгүн батаңарды берип койгула деп Чокубаев деген аксакал киши бизге жетекчи эле. Ошондон мен мынтип алып койкоңдоп чыктым да, анан кийин комузду тиги зарлык чертип атат. Анан мен баштадым: ойгомузчу, комузчу, черсең черчи комузду, ойгомузчу, комузчу, черсең черчи комузду, ойгомузчу, черсең черчи комузду, ойгомузчу, комузчу, черсең черчи комузду. Жок, ар жактан тигини карап коем. Анан деп коюп атам. Анан ыйлай баштадым: ойгомузчу, комузчу, черсең черчи комузду. Сөзүңүз тутуп калдыңызбы? Эмнеге? Кол чаап күлүп, сөз унутуп толкунданганда. Анан ошентип ыйлаганмын, анан ойгомузчу деп чыгып кетпедим. Эч качан эсимен кетпейт бул эме. Ошол мындай мезгил болгондо толкунданган биринчи чыкканым ошондой болгон. Албетте, чоң сахна деген оңой эмес да. Ошол анан ошентип жүрүп көндүм. Күнүгө 6 ай жүрсөң, болардын баарынан учук чыгып, күн суук болгондо келдим. Зарплат берет. Зарплатымды кайда салганымды билбейм. Баламын да турмушка көнбөгөн. Бир гана ошо максатым сахнада артистка болсом деген. Ошол бир астыма бир максат койгом. Ошого жетем деп эле тырышып отуруп андан бери 62 жыл өтүп кетти. Жамал эже, айтсаңыз, ушул залкарлар менен иштедим деп айтып атасыз. Ушу биздин эле театрдын мэтрү Муратбек Рыскулов, ошол эле Даркүл Күйүкөй же ошол эле Бакен Кыдыкеев же айта берсек сан жетпейт. Бул улуу биздин инсан, ушул артист биздин чоң наамды алып жүргөн агай эжелерибиз да. Ошолордун кимиси сизге мындай жаңы ушу кадам таштап театрда артист катары иштеп баштаганда сизге чыгармачылык чыйыр жолдо жолун салып, сизге жардам берип, түрткү болуп, ким көбүрөөк сизге мындай көңүл буруп насаатын айтты? Мен эмне кандай десем, биринди айта албайм. Ушу мен жаман көз менен карап, ай кыз деген. Баары эле ушул кичинекей болчумун, арасында жалгыз эле мында кетишти бүтүп көргөн бир келелик болчу. Биринчи мен ошо эженин үйүндө жүрдүм. Даркүл эженин үйүндө жүрдүм. Андан Боталиев аксакалдын үйүндө жүрдүм. Андан Жаманова деген эже бар эле, ошонун колунда жүрдүм. Чокубаев агайдын үйүнөн Турсун деген эжеке аялым бар эле, көйнөгөн өйдө тигип берчү, анын үйүндө жүрдүм. Гүлшара Дулатова ээрчитип жүрдү. Топуларымдын баарын кооздоп тигип берип, ошентип жүрдүм. Бир гана нерсе, бир иштен сүрдөчүмүн, Бакен эжеден сүрдөчүмүн. Азыр кечиресиз, ушул жерде кайра улайбыз. Бизде телекөрүүчү дагы байланышта бар экен, мүмкүн болсо угуп коелук. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп атабыз. Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Байланыш начар болуп атат окшойт. Улай берелик. Айта бериңиз. Ошо Бакен эже мындай сүрдү эле да. Өзү негизи эле мындай турмушта мындай. Же ошо коркчумбу билбейм. Сулуу киши болчу да. Анан кийин ай кызай, кандай жакшысыңбы деп ошончо. Ой, эжеке жакшы деп коюп чуркап кетип калчу. Мында баары тең жакшы мамиле кылган. Менин чоң бактым, мен театралдык билим албасам дагы ошол корифейлердин колунан. Сиз ошолордун жанында, ошолор менен чогуу иштешип жүрүлүп, ошол чоң билим да, чындыгын айтканда чоң билим. Дагы телекөрүүчү байланышта бар экен. Саламатсызбы, угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү? Угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Сыналгыдан кичине алысыраак туруп сүйлөй берсеңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Алло, саламатсыздарбы? Жамал эже, майрамыңыз менен бүгүнкү. Рахмат.
эртеңки келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайбыз. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Рахмат. Ушундай заманыбыздын залкар адамы бар экенибизге абдан сыймыктанабыз. Ушундай эфирге эртеңки теманы абдан жакшы көтөрүп туруптур. Ушундай темага ушул күнүбүздө Жамал эжени чакырган Мурат байке, сизге рахмат. Рахмат. Тунук эфир каалайм. Рахмат. Чоң рахмат. Жакшы каалоо тилектер айтылды. Анан мынакей театрда айтып өттүк. Андан тышкары сизди кыргыз эл эмес, жалпы Союз учурунда дагы, СССР учурунда, андан тышкары негизи эле дүйнөдөгү кинону баалаган адамдар, кинодогу мыкты ролдорду жараткан актриса катары да билет да. Киного биринчи кадам таштаган кайсы тасма эле сиздики? Ал ошол атеп келгенде Москвада кыргыз мамлекетинин улутундагы Кыргыз Республикасынын декадасы болот деп баары даярдык көрүп, концерт боюнча да анан кино тартылды алыскытоолордо. Сценарийсин жазган Токтоболот Абдымонов агай эле. Анан казактар биякта эми база жок да кино тартканга. Казак фильм тартат деп аяктан Александр Яковлевич Карпов деген режиссер келип, анан бул жерде тиги эме бар эмеспи, тиги жанагы чоң таш дөбөчө бар го, байтиктин. Анан ошол жерден кастинг деп койсо азыр. Ал кезде проба деп койчу. 700 кызды проба кылышты. Ошондо мен билем, даже ал тургай улуу актрисаларыбыздан Бакен эже да түштү. Кечириз, дагы бир телегөрүүчү байланышта бар экен. Сизди мынакей телегөрүүчүлөр сагынып калган экен да, тынбай чалып атышат. Сизди сүйгөндүн бул белгиси, сизди сыйлагандын белгиси. Угуп атабыз, урматтуу телегөрүүчү, сиз түз байланыштасыз. Сурооңузду же оюңузду айта берсеңиз болот, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздар? Саламатчылык. Алло, саламатсыздар? Саламатсыздарбы? Эже кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Ушул эжеге деген мен аябай сыймыктанам. Бизде ушундай биздин жаш кезектеги энебиздеги ушунчалык кинолорду аябай ушундай аябай сонун жогорку деңгээлде аткарганын аябай сүйүнүчтөбүз. Анан ушул апа эжебизге эң жогорку сыйлыктарды берип койсо да мен аябай бактылуу болмокмун. Эң жакшы сунуш. Чоң рахмат сизге. Абдан жакшы мынакей каалоо тилектерди сиздерге айтып атат мынакей. Биз айтып аткан эле теманы алайм, телегөрүүчү да айтып атат, ушуну сизди жакшы ролдорду жараткандыгын баалайм деп айтып атат тасмада. Ошо Бакен Кыдыкеева эжебиз да катышкан деп атасыз, анан ошо анан ошо 700 кыздын ичинен мен анан дагы бир Шабданова деген кыз өтүп кетти. Анан экөөбүз алып барып Алматынын Талгар деген жеринде эме кылды да, проба кылды. Анан мен жаш кызмын, 17-де, эки бетим кыпкызыл, бетим тоголок кызмын, бирок ат чабам, шылып мен өтүп кеттим. Ошон мен ошо алыскытоолорго түшүп, мен менен кошо ким түштү? Арсен Нуралиев, анан Далбаев түштү, Бак Өмүралиев деген бар эле түштү, Рыскулов, Түмөнбаев, Жаманов, ушулардын бар. Эми ушундук карифейлер менен азыр дагы бизде телегөрүүчү байланышта бар экен, мүмкүн болсо кечиресиз Жамал эже. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, сиз түз байланыштасыз, угуп атабыз сизди. Угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Жамал эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Эртеңки боло турган маданият кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм, Жамал эже. Рахмат садага. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Жамал эже, биз сиз менен көп иштедик. Мен Анар Алиевнамын. Ой, рахмат садага, анайын, аман бол, бактылуу. Сизге ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Рахмат сизге, чоң рахмат байланышка чыгып. Ден соолук каалайм. Жакшы нерселерди каалайм. Айтканы келсин, анайын. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат, мынакей жакшы каалоо тилектерди айтып атат. Демек, сизден биринчи киного, ошо кино тасмага тартылганда эле карифейлер менен тартылып ошондо жолуңуз ачылган турбайбы? Айтсаңыз, ошо кино тасма тарабына өтсөк, кайсыл рол сиз үчүн жаратууда өтө кыйынчылыкты туудурду да, болду ошондо кыйналып роль жаратуу? Мен чынымды айтсам, орки Курманжан Датка фильминде кичинекей эле сахнам бар эмеспи? Ооба. Ошондо жаман кыйналдым. Эмне себептен?
Анткени ар бир адамдын өзүнүн кесибин тандап алгандан кийин жоопкерчилик болуш керек да. Ошол бийик даражада ошондой адам эл үчүн, журт үчүн өзүнүн баласынын өмүрүн аябай салып берет. Курмандыкка берип атат. Анан ушул жашка жеткенче жетип, анан аягында эле аттын үстүндө отурган жерим бар да. Анан кандай акыбалда болуш керек? Кандай көз карашта болуш керек? Ошонун баарын ойлодум да. Анан ошо 2 суткадай Садык Шернияз режиссер 2 суткадай аттын үстүндө отурдум. Анан ошондо мен аракет кылдым аябай ошо эл журт жөнүндө ойлогонго. Кыргыздын башынан өткөн кыйынчылыктарын баарын ойлогонго. Өткөн биздин революция жасап баарыбыз кыйналганыбызды, ачка болгонубузду, шекери жок чай ичип калганын балдардын, атууга кеткен аянттагы балдарды, ушулардын баарын ойлогом келген. Анан жүрөгүм момундай нерсеге толуп кетти да. Анан толуп кетип анан ошондо билбейм, ошондо тартып атты. Анан кийин айтышты ошо туура болгон окшойт деп өзүм ойлоп калдым. Театр сахнасындагы кайсы ролду жаратуу сиз ушундай сезимдерди калтырып, ойлондуруп, кыйналтып чыгарды да? Чынын айтсам, балам, ролдун баары эле кыйын. Баарына тең жоопкерчилик менен караш керек. Кичинекей болсун, чоңу болсун. Болбосо бир эле жерден жаңылсаң айнып калат көрүүчү сенде. Ай, ушундай деп. Албетте мен ойнобогон ролдор калган жок. Эми баягы которулган спектакльдер, эмеден Отеллодо Дездемонаны ойнодум. Жеги эменин Гогольдун эмесинде Агафья Тихонун ойнодум. Үйлөнүү деген спектаклинде. Анан Шекспирдин Азого чалма Катарина деген кызды ойнодум. Комедийный роль, да? Демек, ар кайсы жанрда ойноо экенсиз да. Терс каарман, оң каарман, комедия болобу, трагедия болобу. Массовкага да катыша берчү мен. Көрөм. Анткени ошо Гүмүшалиева эженин үйүндө да туруп калдым да, Рыскуловдун жубайы, алардын үйүндө да туруп, ошолордон да көп нерсе үйрөндүм. Эже айтчу, момундай роль болсо да чыга бериш керек деп, тартынбаш керек. Анан ошо баягы көп ролдордо мен экинчи состав болуп алам эжекелерге. Анан алардын аркасынан жүрө берем, анан эжекелер кээде бир жака мейманга барабыз, тойго барабыз, жолугушууга барабыз. Ойноп койсуңбу Жамал десе, ойнойм деп. Майрам күндөрү деле жүрө берген жакшы көрчүмүн театрда. Жакшы. Мынакей театр деп атабыз да. Сиз мынакей жакшы билебиз, баардыгыбыз ошо 89-жылы өзүңүзчө ошол Кыргыз Улуттук Академия театрынан чыгып, өзүңүзчө туңгуч театрын түзүп, ошону жетектеп 89 эмес, андан эрте. Андан эртеби? Андан эрте. Ошол эмне үчүн ошол сиз өзүңүзчө жол алып, багыт алып театр ачууну чечтиңиз да? Буга эмне себеп болду? Ачыгын айтсам, ошол кезде биз диктовканын күчү менен койчубуз оюндарды. Партиянын 60 жылдыгы, тигинин 70 жылдыгы, анан бунун Морекил спектаклин койгон. Мисалы, Брежневдин Селинасын койгонбуз, дың жер. Дың жер. Анан баарыбыз тең тиги Будай көтөрүп чыктык. Кунаев болуп, биздин Күнболот Досунбаев чыкты, Брежнев болуп, Асанкул Осмонов чыкты. Биз дагы геройлор болуп, бу жерге ордендер тагынып алып чыктык. Политбюро бүт келип эштердин баары жамп коюп көрдү. Мен жүрөгүм такыр кабыл алган жок. Мен ойлочумун, бала чагыман эле ошо туура болгон экен. Ырдагың келсе, жакшы ырдайсың, жүрөгүң менен ырдасаң, жүрөгүң сүйгөн ырдашың керек. Эмне үчүн ошо биздин тиги Кутсовет же болбосо тиги эмеде Көркөм совет деген бар министрликтен, ошолор муну койгула десе коюшубуз керек. Биз изденип өзүбүздүн коюшубуз керек деп. Чыгармачылыктын изденүү аз болгон экен да? Эркин кетким келди. Анан билбейм, ошол эмнегедир мага асмандан түрткү болду, Кудай Таала мага жардам берди, кетким келди. Мага тар болгондой болду. Бирок ал менин үйүм эле да. Мен ошол жерден атакка жеттим, эл артиси болдум, чоң гастролдорго бардым, чет өлкөлөргө да чыктым. Мен аны түкүрүп, чанып кеткен жокмун. Бирок мен
өзү түшүнүшсө адамдар мен бир башка жолду издегим келди да. Чыгармачылыкта бөлөк жолду. Ага да түрткү болгон себеби мен бир жолдошум Ленинградда, ал кездеги Ленинградда эме командировкада болуп калып, учебный эме деп коет экен. Ошого барып бир ай жүрүп калып, анан көп театрларды көрүп, анан Додин деген театрына бардым да. Бир күнү эртең менен 3 саат, түштөн кийин 4 саат, 7 саат спектакль көрдүм. Федоров дегендин Дом деген. Эми таптакыр бир башкача мүнөздө чечилиптир да, ушунчалык фантазия менен, ушунчалык бир эркиндик менен элдин турмушун, орустардын илгерки турмушун момундай алып чыгып да. Некрошев деген Латыштын театрынын Дольшевик Адлица деген биздин Айтматовду коюп келди бу жерге. Коюп келди, ошондо таптакыр бир жаңыча койду да. Мен дагы ушундай бир изденип, жаңыча изденгим келди. Бир сахнага бир жаңылык алып чыккым келди. Эми ал кез ушундай, андай басып кеткенге мүмкүн эмес. Бирок неге ушундай бердик жасадым билбейм. Шыгылып мен кетем дегенде СКга мынакей Шеримкул Аксакал биздин жакшы, биздин чоң жетекчилердин бири го. Директор ошо киши чакырып алып, анан кийин айтты, талада каласың Жамал деди. Талада каласың, же зарплата албасаңар, же үстүңөрдө үйүңөр жок болсо, же транспорт жок, же репертуарыңар жок, кайда барасыңар деди. Анын баарын эстедим, бирок мен түнкүсүн иштеп, өзүмчө коллектив чогултуп алып, Апамдын махабаты, Кара кыз, анан кийин Мунавия деген спектакльдерди коюп жүргөнбүз. Ошону талага алып чыгып, аялдарга алып чыгып коюп, чоң ийгилик менен келчүбүз. Театрдын планын да аткарчубуз, өзүбүзгө да акча алчубуз. Менде ушунчалык бир ишеним бар эле да. Эмнеге ушунчалык ишендим өзүм билбейм. Ушу бир кайрат берди Кудай Таалам мага. Анан жок деп болбой койдум. Талада каласың дегенде, анан болбой койдум. Мен Чолпонбек Базарга бардым, ал кезде Театр ишмерлер союзунун жетекчиси. Тиги эмеде Дзержинский бульварда Внеш Транс беле, Внеш Экономбанк деген бар эле, ошол жерде сахнасы менен ошол жерге кабыл алды. Бардык, үйдөн чапан-чупандарыбызды алып келдик. Мен биринчи үйдөн декорация чогулткан турбайсыздарбы? Биринчи жолу спонсор таптым. Ошо иш өтүп кетти. Тоңдо айылдын жетекчиси эле, азыр мен неме сүйлөп атып унутуп калдым окшойт. Автобус алып берди. Ошол автобус менен спектакль коюп, Апам махабаты, Кара кыз менен кыдырып чыктык, концерт бердик, акча таап келдик. Анан эле дагы бир спектакльди коюп, аныбыз чоң бир фестивалда ийгиликке жетти. Анан эле бизди эме чакырып калды тиги. Эмеге чет мамлекетке, Каирге, бүткүл дүйнөлүк фестивалга чакырды. Ошон менен кеттик. Ошондон бери 16 мамлекетке бардык эми. Бул өзү эми менин кыйындыгым анда эмес. Мезгил ошону талап кылды. Мен ошондой жолго түшүп аракет кылдым, башкалар да аракет кылды. Жакшы. Анан бир жол көрсөттүм окшойт. Негизи эле мындай театрды сүйүүчүлөрдүн катарындагы адам катары айтып коеюн. Сиздердин ушул туңгуч театры менен Арсен Умаралиев агайыбыз түздөгөн, түптөгөн ушу шаардык театр экөө чындыгында ошол убакта чоң жаңылыктарды алып келген сахнадагы спектакльдер менен баарыбыздын жүрөгүбүздө калды десек болот да. Жамал эже, азыркы мезгилдеги сиздердин театрдын репертуарына токтолуп кетсек, азыр негизи туңгуч театры эмне менен алектенип жатат? Азыр биз ушу жөнүндө телегөрүүчүлөр суранып кеттилер. 5-6 жылдан бери эми мен театрда театральный студия ачкам. Кинонун, театрдын артисттерин даярдайм. Мурун вуздун балдарын окуткам, азыр мен жалаң Бишкектин мектептеринде окуган окуучу балдар. 6 класстан 11 класска дейин алардын баары тең мигранттын балдары. Башкача айтканда эне аталары квартирада турушат. Бир күнү бир балам келатат сабакка, кыштын күнү жөө кар кечип, эмне автобус менен келбесиң десем, жолго акчам жок дейт. Мурун мен ошо 5-6 мугалимим бар да, акча алчу элем да эми. Анан чечтим. Эмнесин алат булар, эмне акча алат? Дедим да анан, балам мен үйрөндүм проект жазып.
мен көбүнчө мага жардам берген проон, Эл аралык долбоорлор, ЮНИСЕФ ошолор мага аябагындай жардам берди. каржылап эл аралык долбоорлор менен иштешет экенсиз. Ошондой эле бизде Комсомол деген бар го, республикалык, ошол мага жардам берди. Анан чынын айтыш керек, иштегенде бул анча-мынча мени билсе керек, мен жетекчилерге кайрылам. Мына биздин азыркы президент деле жардам берди. Мен эмеге барып келдим. Лондонго барып келгем мурдагы жылы. Чоң сыйлык алып келгем. Астанага баргам. Правительство жардам берет, жогорку кеңеш жардам берет. Анан кээ бир кишилер эже кыйналып атасызбы дейт, ооба десем, анда эмесе мынакей эже деп конверт берип коет. Ошону менен өзүмдүн бир анча-мынча авторитети, кадыр баркым менен балдарымды, театрымды сактап калдым. Но иштегенди үйрөндүм. Билеттер жасайбыз. Мына эртең эмеге барып, Муктун эл аралык университетке барып, мен Кудай буйрса Суречкинин каргышы деген спектаклимди 1-2, 3 курстун балдарына көрсөттүм. Эң жакшы. Жамал эже, сиздин ушул энергияңызды, сиздин ушул акылыңызды биз дагы кабыл алып үйрөнүшүбүз керек да, себеби эл аралык долбоорлор менен иштешип, андайларды жаратуу биз үчүн бул чоң баягы кемчилик болуп келет да. Сизден көп нерсени биз да үйрөнүшүбүз керек да. Аларгачы балам, бир гана нерсе керек. Туура аларды ишендиришиң керек. Алар ошо жардам бергенде ошону туура аткарып беришиң керек. Алар ишенгенден кийин, алардын эмесин ынангандан кийин анан алар колуна көтөрүп алышат. Анан эми чала чачып жок кылсак, тойго кетирсек алып берген акчасын, тияк бияга кетирсек, кийинип алып, бирлен тагынып алып жүрсек, албетте алар. Эми сизде эркин микрофон, сизди көрүп аткан жалпы ушу кыргыз элине, сизди сыйлап, сиздин талантыңызды сыйлаган кыргыз элине эмне каалоо тилеп келдик, тилек айтып кетесиз, андан тышкары эле кесиптештериңизди эртеңки ушу майрам менен куттап кетсеңиз болот. Эркин микрофон сиз. Элиме албетте жакшылык каалайм. Элиме ырыскы, бакыт таалай каалайм. Элим бакубат турмушка жетип, кичинекей өлкөбүз, мен ойлойм, мен ишенем. Кичинекей үйгө жакшылык бат эле келет, тартиптелип бат эле келет. Буйрса, мен ойлойм, бир 2-3 жылда бир чоң жакшылык болот бизге. Аман болгула, бар болгула кыргыз эли. Ушундукта да Кудай Таалам берген жер, сууда жашап атабыз. Ушу жерде биз кантип жаман жашашыбыз керек? Биз жакшы жашашыбыз керек, жакшы өлкө болуш керек. Ал эми мен кесиптештериме, артисттерге, ырчыларга, оюнчуларга, театр ишмерлерине, режиссерлорго, сүрөтчүлөргө баарыңарды куттуктап майра менен. Мен ойлойм, элге, журтка мынакей азыр бизге чоң спортко жардам берип атат, чоң чемпиондор чыгып атат. Азыр эми руханий байлыкты берип аткан чыгармачыл коллективдерге, артисттерге да жардам берилсе, акчалары жакшы көтөрүлүп атат, дагы көтөрүлсө, анда бизде искусствонун чемпиондору чыгат. Жакшы спектакльдер жардам болот, пайда болот. Анан кыргыздын киносу, керемети мына өсүп келе жатат, дагы ошол илгерки кереметтин деңгээлине жетет. Байрамыңар менен аман болгула, бактылуу болгула. Чоң рахмат. Жамал эже, ал эми биз СТВ телеканалынын жамааты сиздин жүзүңүздө жалпы кыргыз театр ишмерлерин, жалпы эле кыргыз маданият ишмерлеринин майрамды менен кесипти куттап кетебиз. Ал эми бул чакан гүл сиздин чыгармачылыгыңызга, сиздин биз үчүн, кыргыз эли үчүн кылган кызматыңыз үчүн деп кабыл алып коюңуз. Майрамыңыз менен сизге. Рахмат энем. Силердин каналдагы жакшы өсүп өнсүн, жаркыраган имаратка жеткиле. Мен силерди көп көрөм. Кичинекей имаратта отурсаңар да берүүлөрүңөр абдан жакшы, дайыма көрөм мен. Рахмат. Мен азыр барып да көрөм. Рахмат эже. Жаңылыктарың улам, бактылуу болсо. Рахмат. Сизге да рахмат. Алтында вактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз эже. Ден соолугуңуз чың болсун. Бизди дагы көптөгөн жакшы чыгармаларыңыздар менен, ийгиликтер жараткан, сыймыктанта турган эмгектериңиз менен кубандырып жүрө бериңиз.